Саламатсыңарбы балдар. Силердин көңүлүңөрдү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби деген темадагы класстык саатка бөлөбүз. Сабактын максаты менен таанышып алсак, силер бүгүнкү сабакта Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби тууралуу маалымат аласыңар. Мекенди сүйүү жана анын улуулугун билүү түшүнүктөрүңөрдү арттырасыңар. Сабагыбызды Кыргыз Республикасынын гимни менен баштап алалы. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби 1994 жылдын 14 январында кабыл алынган. Мына быйыл 26 жылдын 100 болуп турат. Гербтин авторлорунун бири милициянын генерал-майору Садырбек Дубанаев. Ал өзү сүрөтчү болбогондуктан гербти сүрөтчү Асейин Абдраев тарткан. Ал эми Садырбек Дубанаев уюштуруу иштери менен алек болгон. Садырбек Дубанаевдин айтымында гербти талкуу 2 жылга созулуп, Кыргызстан сыймыктанган нерселери камтылган. Алсак, Бөксө тоолор, Ысык көл, күндүн нурлары, Акшум кар кошулган. Өлкөнүн түндүк жана түштүк аймактарын чагылдырыш үчүн ак пахтаны жана буудай киргизилген. Жогору жагына Кыргыз, төмөн жагына Республикасы деп жазылган. Гербте 4 түс камтылган. Алар ак, сары, көк, күрөң. Кыргызстандын гербиндеги канаты жайылган Манас атабыздын Акшум кары достуктун, тынчтыктын символу катары көрсөтүлгөн. Алтын желилүү күндүн нуру мамлекеттин жолуна жарык чачып, түбөлүктүүлүктү жана бейпилчиликти туюнтуп турат. Гербтеги көл Ысык көл. Ал өмүрдүн жана энергиянын символу. Ал эми тоо чокулары Кыргыз элинин ак калпагы сыяктанып, бийиктикти, улуулукту билдирет. Буудай менен пахта байгерчиликти аныктап, Кыргызстандын бүтүндүгүн, биримдигин билдирип турат. Балдар, силер бүгүнкү сабакка чейин Кыргыз Республикасынын атрибуттары тууралуу билсеңер да, бүгүнкү сабакта дагы аларга кошумча маалыматтарды ала алдыңар деп ишенем. Кыргыз элинде дүйнөнүн 5 элементинин стихиясын түстөргө байланыштырышкан. Ага ылайык от кызыл, жер сары, дарак көк, теңир ак, суу кара деп белгилешкен. Ошого карата, балдар, силер бүгүнкү сабакта ар бир элементтин өзгөчөлүгүн биле алдыңар. Эмесе кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болгула. Кыргыз түндүгүндөй
бийик, ала тоосундай көтөрүмдүү, шумкарындай алгыр болуп, ден соолукта тургула.